дагы эле унутуш аябай кыйын негизи. Бүт Кыргызстаныбыз менен бүт аябай колдоп, аябай ишенип, ошо аябай жакшы башталып, ошондой ойлогондой эле болду. Ошол Александр Кристин айткандай эле, ошо Сергеевич Кытай деле аябай кыйналды биринчи таймда. Бизде бир ай катарда даярданып, ошондой эле ойлогонбуз. Ошондой мисалы биз Кытайды утуп койгондо, мен үчүн бүт ошо Азия боюнча сенсация болмок, бирок мен үчүн эмес. Негизи биз мындай командаларды утканбыз, ошо Иордания, ошондой командаларды. Австралия менен мыкты оюн көрсөтүп, ошон үчүн кичине тажрыйба жетпей калды. Мен жанагы катачылыктарды эми баарына кошулуп айта албайм. Негизи ар бир оюнчу ката кетирет. Бирок эң негизгиси тажрыйба жетишпей калды. Ошол экинчи таймда кичине балдар кичине ошол мүмкүнчүлүгүн берип койдук да. Корея менен буюрса эртең ойнойбуз. Ошол жакшы мы өзүбүздүн ошондой эле Кытай менен ойногондой өзүбүздүн ошол мыкты оюнубузду көрсөтсөк, жакшы ошо настроюбуз менен чыксак, менин оюмча ошо Кытайды деле утканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Группадан чыкканга мындай мүмкүнчүлүк барбы? Группадан чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эң негизгиси могу Корея менен ошол гол киргизбей, гол киргизгенге аракет кылып, гол киргизбеш керек. Эң негизгиси бир очко болсо, бир упай болсо деле бул жакшы мүмкүнчүлүк болот. Буюрса бар, шансыбыз бар дагы эле. Негизи ошо 3-чү орун менен чыкканга деле шансыбыз болот. Ишенип туралы, буюрса. Эми азыркы учурда счет 0-0. Павел Матяштын катышылыгына кандай карайсыңыз? Буюрса, менин оюмча ошол Корея менен деле Матяш чыгат деп ойлойм. Ошол жерде бул баардыгына эмес, өзүнө биринчиден доказывать этип, ошол катачылыгы жок кылып, мен ошол жакшы эң мыкты оюн көрсөтүп деп ишенем. Ошондо гана ошо бара-бара жыйынтык менен көрөрмандарды деле түшүнсө болот. Ошондой катачылыктарды унутуш керек да. Бул деген футбол, бул деген тажрыйба, ошон үчүн баардыгы өзүбүздүн колубузда, баардыгы буюрса алдыда.